Коронавирус көп тармактын ишин артка тартканы менен дыйканчылык жана мал чарбачылыкка олуттуу таасир тийгизе алган жок. Жазда жер иштетүүгө ууда тумоо күч алып, өкмөт оорунун алдын алуу максатында кыймыл аракетке чектөө салган. Бирок айдап себүү жумуштарын үзгүлтүккө учуратпоо үчүн дыйкандардын ишмердүүлүгүндө уруксаат берилген. Башка тармакка салыштырмалуу айыл чарбада иш өз нугунда жүрдү. Жыйынтыгында 9 айдын эсеби боюнча 2,1% өсүш болгон. Айыл чарба каржылоо долбоорлору дагы таасирин этти. Анан лизинг системасындагы биз көптөгөн жылдардан бери пайдаланып ошо лизинг алууга дагы жеңилдетилген шарттарды дыйкандарга бөлүп бердик. Жерлерде ушу жергиликтүү мамлекеттик жана өз алдында башкаруу органдар биргеликте ар бир компаниянын уюшкан өтүрүүгө аракеттер болду. Жерлерде учурунда штабтар болуп иштеп жатты. Анан өкмөт тарабынан жергиликтүү бийликтер тарабынан көзөмөл болду. Ошондой эле экспорт маселеси дагы жолго коюлуп, өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары эркин сатыкка чыгууда. Пандемия шартында айыл чарба тармагына каралган жеңилдиктер өз жемишин берип отурат. Айыл чарбасына болсо мүмкүнчүлүк беришти. Ошо кезде мисалы үчүн жанагы жүк ташыган машиналар менен тийиштүү документтерин алып алып, каяка барса да баарын уруксат болбоду. Ошентип үрөөнү ташып алганга, уда бирөөнү ташып алганга дегендей ошондой шарт болду да. Быйыл анчалык да сол болгон жок. Жана жашынча алып чыгып аткандарды мен сурап аттым. Казакстан кое берип атты дейт. Пандемияга айыл чарбасына анчалык көп зыян тийген жок. Хотя бир топто сколдор болду, бирок айыл чарбасынын өзүнүн абалы ачык асмандын астында иштегендиги үчүн пандемиянын анча көп зыян тийген жок. Кыргызстандын ички дүң өнүмү 9 ай аралыгында өткөн жылга салыштырмалуу 94%ды түзгөн. Иши аксаган тармактар көп. Мисалы өнөр жай 1,9, курулуш 7,7, ал эми кызмат көрсөтүү тармагы 9,8%га кыскарган. Экономисттер быйылкы жыл 5,3%га аз көрсөткүч менен жыйынтыкталат деп болжолдоп жатат. Оорунун мизи кайтпаса, мындай абал кийинки жылы да созулушу ыктымал. Көп ишкерлердин мындай иш аракеттери токтоп атат. Ошол эле мезгилде мына көрдүңүздөр, кечээ күнү аябай сөз болду, бюджетке дагы аябай төмөн болду, салыктардын түшүшү, мындай бажы салымдарында түшүшү аз болду да. Ошонун эсебинен анын үстүнө баягы белгиленген ири инвестициялык долбоорлор дагы кийинки жылып атат. Бул деген өтө оор, конечно, биз ойлоп атабыз азыр ушундай темп где-то бир ушуна жоготуулар, азайтуулар где-то бир 21 жылдын орто ченине чейин уланыш керек. Себеби дегенде баары мына көрүп атасыздар, күндөн күнгө эле баары азайып атат да, тиги пандемиянын оорусу. Күздүн келиши менен коронавируска кабылгандардын саны көбөйгөндүн үстүндө мейманкана, ресторан, оюн зоок, тейлөө жана башка тармактарда иш жандана элек. Мунун баары экономикага сокку урууда. Тумоонун кесепетинен өлкө бюджетинин дефицити дагы 8 миллиард сомго көбөйдү. Уланбек Тиканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.